Kolçağlar bolsun, amansızlar mı? Tağınıp ırdığını tumarın, sayratıp jüröktün uların, boloçok çoğakın bolsam dep, ır жазат талықпай умарын. Бегуштап поэзия құлағын, ойлы ой ертеңки уалын, çoğakın bolsam dep gelecekte талықпай ыр жазат, kitepti çıgarat umarın. Kadamı aldığa taştalat, oşentip oyları baştalat. Çoğakın ırdığını adaviyat göv okup taptalıp izlenip, azazdan umar da taptalat, azazdan umar da taşalat. Kadamdı aldığa baskanı, korkposton şiltedi taşladı. İzlenip olturup, ulu bir oylardı jinap durup, bir жақшы kitepti жазғаны. Емесе, дүйнөгө бұл күнді азық деп, сезімге сезімдер ашық деп, сіздер бір қолша қойсаңыздар айтайын кечені ашық деп. Умар Нусумалиевтің ұлы тілегім деп аталған. Өзі жаш болса да ұлылардан баталған. Жан дүйнөсү жүрегі жалаң поэзияға жаталған. Китебинин бет ачар аземине келгениңиздерге, көргөнүңүздөргө, зал ичи толуп бергениңиздерге, сиздерге миң рахмат, миң эле терең ыраазычылык билдирели. Кечебиздин башында албетте акындар ырларды жазышат, акындар ойлорду табышат, акындар албетте мезгилди ашыкпай алдыга ашышат. Акындар сезимдин азгырат, акындар көңүлдү жазгылат, акындар бүт ырды топтошуп, менин ырым кандай болду экен деп электен өткөрүүгө, жакшылап көз көрүүгө чоң акынга алып барып баш сөздү жаздырышат. Рас бул китептин баш сөзүн кыргыз эл акыны Алыкул атындагы сыйлыктын ээси, Токтогул атындагы сыйлыктын ээси Анатай агайыбыз жазган экен. Өмөркөнов агайдын урматына бир кол чаап койсоңуздар. Бирок ден соолугуна байланыштуу агайыбыз бүгүн бул кечеге катыша алган жок. Андыктан агайдын дагы сүйлөй турган ушул китеп жөнүндө айта турган ою кезегинде болор. Бүгүн мына ушул китеп тууралуу өзүнүн оюн, пикирин, колдоо сөзүн айтып коюш үчүн мына ушул жаштардын устаты Карбалас Бакиров агайыбызды чакырып алганга уруксат этиңиздер. Мен Умардын китебин мен өзүм жок элем, мага эме кылып таштап кетиптир. Анан кийин окуп чыгып аябай мындай бир ошо бир дем менен окуп чыктым да. Себеби жакшы ырларды мындай эс алып, анан тияка коюп окуганга мүмкүн эмес да. Себеби ошол саптардын өзү чакырып мындай ээрчип турат. Мен буларды окугандан кийин бир талаада баратканда, бир ээн талаада баратканда, жымжырт талаада баратканда бир шоокумдар чыгат да. Мына жакта бир суу агып атса керек деп ойлойсуң. Ушул жакта бир өзөн бар экен. Ушул жакта өзөн бар экен, ошол жака чыкпайсың да, ошол жакта сөзсүз өзөн болот да. Бул суунун шары. Мага ошо Умардын ырлары дал ошондой таасир калтырды да. Бир мында агып жаткан өзөндү элестетип, окуп бүткөндөн кийин чындыгында эле менин жанымдан бир өзөн агып өткөндөй бар, шаркырап аккан суу агып өткөндөй таасир калтырды. Бул абдан жакшы. Чындыгында Умардын ырларындагы саптардын жеңил чымчыктардай учуп келиши, биринин артынан бирин ээрчип учуп келиши, ырлардын баардыгы ушундай болуп учуп келе бербейт. Кээ бир ырларды баягы ойлонуп, толгонуу менен келген ырлар болот. Ошол толгонуунун негизинде кээде ырлар ушундай чымчыктай болуп учуп келет. Анан бул Умардын ырларында традициялуу ырлар менен бирге агыр белгилүү бир деп коет, ошол дагы бар экен. Агырлары дагы 2 сап дегени дагы, 4 сап дегени дагы, ошол саптарында эң башкысы 4 сапта дагы жакшы ойлор бар, 2 сабында дагы мындай бир кармап калган, канатынан кармап калган баягы ойлорду бир жакшы нерселер бар да. Демек, Умардын келечеги кенен, эгерде дал ушул темп менен жүрүп отурса, орус адабиятын, дүйнөлүк адабиятты көп окуп, котормо менен көбүрөөк алектенип, анткени котормо
акынды өзүнүн калыбына келтирет. Башка акындар кандай ойду айтты экен, Байрон кандай ойду айтты экен, Гете кандай ойду айтты экен, Рубцов кандай ойду айтты. Мисалы үчүн Николай Рубцовдун жанагы Каркыралар деген ырын жазганда айткан да бул. Ушул орустун биринчи жана башта жазган унутуп атам. Ушул орус поэзиясында ушул мейкиндик бош калган экен. Ошону таап алганын кара дейт Рубцовду. Эми чындыгында бул мейкиндик деген, чексиздик деген келен да тапса болот. Баягы акын болуп төрөлгөндөр табат муну. Ошол ойлорду. Умардагы ошондой акын деп эсептейм. Ана мынау жерде чындыгында мынау саптарына эле ыран азган бакырмын бир ит минген, ырданнан жеп, ырдын суусун ичтим мен. Маңыздуу ыр, маанилүү сап жаратып, мактоо уксам деп тилеймин Пушкинден. Ушундай болуп баягы акындардын баардыгын атайт да. Назым Хикмет, Хафиз, жеңилирдин желесинде чулгансам, жеме угаармын Омар Хаям Румиден. Же суурубалар сормосаздан тулкунду, сандырагыр жазсам Саади тепкилеп. Туура, албетте сандырагыр жазса Саади тепкилеши мүмкүн эмес. Тиги киргизе төбөт жерге. Бирок Омардын ырлары чындыгында тептирбей турган ырлар экен. Ошон үчүн мындай бийиктикке чыгат деп ойлоймун. Мына бул жерде дагы белгилеп көп немелерди. Анан Анатай эке мына эмени мен Умармын деген эмесин абдан жакшы мисалга келтириптир. Ушул ырдан эле ушул ырда Умардын паспорту бар да. Мен Умармын деген ыр Умардын ушу кыргыз поэзиясына бир чыныгы акындын келгендеги паспорту деп эсептеймин. Анан мына мен университетинде окуп, мен университетин деген ыр Евгений Евтушенконун ыры бар. Мен университетин бир кемпир, анан тиги кемпир мага үйрөттү, тиги бу деген эмелер бар да. Мунун университети Касымалов аялдын атындагы китепкана экен да. Менин да университетим бар. Бирөөнүн университети түрмө болушу мүмкүн да. Ошондой бул абдан ошол жанагы Евтушенконун Евтушенко дагы ошону албетте ушундай куракта жазса керек. Бирок алгачкы башталышы мынау саптар, эки саптардагы мыкты саптар бар экен. 4 саптарда дагы эми муну мындай көбүрөөк мактап айтсам болот эле. Мына Шаардагы жамгыр деген бир куплетинде капач баскан кычы шалтак баладай, гир деген го боюн такыр карабай, шампылдатып ойда бир суу чачынып, душка түшүп атат Бишкек аябай. Абдан жакшы да бул мейкиндиктен бир кишини айтышы мүмкүн, бир киши душка түшүп атат деп. Бир киши эмес, Бишкек шаары душка түшүп атат. Аны байкаш үчүн ошо Умардын көзү керек да. Ар бир акындын өзүнүн көзү болуш керек. Умардын өзүнүн көзү бар. Бул келечеги бар акын. Кудай кааласа кыргыз поэзиясына бир жаңы акын келди деп эсептеймин. Рахмат. Жашабай эле кайсыл боорго заманда бир чындык бар, мүмкүн эмес танаарга. Сүттөй аппак сезим керек сүйүүгө, суудай таза жүрөк керек адамга. Умар Нусубалиев.
өтсө да, жай өтсө, күз өтсө да, есеби жок ай күндөр жүз өтсө да, мен көп жүргөн, көп каттаган бир жай бар, ал жай шаардык улуттук китепкана. Убагында чыгынбагам, тапшырганга, жогорку окуу жайга акыл жетип көбүнө түш өтсө да, ошондогу ысык суук күндөрдө мен жүрбөгөн жер калган жок Бишкекте, мен кылбаган иш калган жок Бишкекте, мен сүйбөгөн кыз калган жок Бишкекте, жүрдүм көпкө каңырып түтөп гана, жүрүп акыры ошол жакты сүздүм мен. Муну ошентип мен үчүн чоң университетке айланды Касымалы Баялилов атындагы Бишкек шаардык улуттук китепкана. Бир күн эле бир досумдан бул окуу жай тууралуу угуп билдим да, Умар бизде окуйт деген документ алдым, дароо эле каттоо жүрүп жаткан жайга кирдим да. Ошондон бери мен байкуш окуп жүрөм шалпактап, ай бир шундук академик болчудай, кээде көрбөй калып бетин үйдүн да. Бюджет деген жок биздин окуу жайда, контракт менен гана кабыл алат. Контрагым 25 сом бир жылга. Ар күн сайын чакчайган чак түштө мен университетим кала электе жабылып, жетип бара калайын деп батыраак сабагыма жөнөйм шашып, күш чуркап күшүллөп, келем дагы олтурамын сабагымда Парада. Олтургансып, о тиги Америкада, Гарвардда бир уч менин жүрөгүм, бир уч үйүр жылкынын чаңызгыткан дүбүр түндөй дүкүлдөп, Оксфорддогу окумуштуу өңдөнөм, ойлорумду жүзүреттеп жүзүргеп, айтканымды аңдап туюп түшүн деп, ар сөзүмдү эсиңе тут ушул деп, аалам деген аябай бир чоң залда миллиард жолку профессор окуунун китеп агай лекция окуйт күпүлдөп. Анан дагы мен жөнүндө китеп агай жакшы билет, поэзия деген бир ким бирөөгө жанын койбой жабышып жүрөрүмдү, аны өлгүдөй сүйөрүмдү, ак эба карнап салып жүрөгүмдү, айтор анын артына мен катуу чуркап жүрөрүмдү. О, ал үчүн далай-далай, агыр, көгөр, жөмөр, кызыл, жашыл, сары кылып түркүн түмөн ыр жазып еримди. Көп ирет мен айтып берип ал сүйгөнүм жөнүндө ант бергенмин агайымдын алдында. Ал деп жашап ар бир саат, ар мүнөтүмдү, өтөрүмдү эч күмөнсүз агарнап бүт бул өмүрдү. Бишкектин чок ортосунда турат менин университетим заңгырап, убактымдын дээрлик көлүн өткөрөмүн мен анда. Сааттап ал жактан мен алптар менен азилдешем, генийлер менен күбүлдөшөм, алар айткан учкул ойлор саптар менен сүйлөшөм. Айтып берет агай мага түрдүү роман, повесть, легенда, акын болгун келсе чындап, маңдай терин болушунча төг анда, толгон тозок тоскоолдорду жең анда, а болбосо акын болом деп анда. Ал анткени акындык бул өтө катаал, өтө татаал өнөр да, арык эмес кече берчү ким көргөн адабият океандан терең да. Билбегениң болсо эгер бул жолдо менден дайым сурап тургум деп кеңеш, кантип эле жардамымды аяйын, тааним берип тарбиялап, талантыңды туура жолго салайын, өнөрүңдү өстүрөйүн, багайын. Тайгак жолдо бутуң тайып баратса, таянычың болуп жөлөп таяйын. Негизгиси сага айтаарым, майда жолду баса көрбө, маанисиз ыр жаза көрбө, майып болуп ырларың ооруп калат. Эмгек кылбай жата берсең, эптеген ыр жаза берсең, аруу, таза, туп-тунук, аппак эмес, ыш кокочо, кара шалтак май баскан, шамтыраган кир кийиминдей бирөөнүн поэзияң маэзия болуп калат деп көп айтат мага китеп агайым.
ушундай менин окуум, менин жашоом. 6 тыйын айлык албай ыр заводдо иштеймин. Күн түн дебей каражанды карч уруп, жайдыр кыштыр ал заводдо ырга ырды, сапка сапты токуймун. Ыр десе эле жүрө берген талаалап, ырасында мен бир жүргөн кокуймун. Анткен менен канткен менен кайран өзүм кыйын экен. Бир жылда бир төлөнүүчү, жана айткан 25 сом контрактты жардам күтпөй эч бирөөдөн эч кимден өзүм таап, өзүм төлөп окуймун. Ушинтип менин кайран жаштыгымдын жылдары өтүп жатат эң кызык. Шаардагы нары бери тынымсыз өзгөлештей зуулдашкан жиптер менен тең сызып, айдан айга күндөр күнгө алмашып, эл ичинде жүрөм эптеп кыбырап. Көр тириликтен кол бошобойт, ыр тириликтен ой бошобойт. Кыш өтсө да, жай өтсө, күз өтсө да, эсеби жок ай күндөр жүз өтсө да, бул турмушта менин кымбат, кыйышпаган дос, курбу, курдашымда, тууган, туушкан, санаалаш сырдашымда, айтор бардыгы болуп калды китеп мага. Силер дагы тапшыргыла, келгиле бул окуу жайга, күтөт дагы жаңы абитуриент студенттерди сыйлуу дактуу университети Умардын Касымалы Баялинов атындагы Бишкек шаардык улуттук китепкана. Кийим кийип, калем менен кагаздан, кара борон, бетте кулдай сабап жан, мен тигил жүгү оор жолоочу, машакаттуу жолдо кетип бараткан. Ыран азган, бакырмын бирик минген, ырдан нан жеп, ырдын суусун ичтим мен. Маңыздуу ыр маанилүү сап жаратып, мактоо уксам деп тилеймин Пушкинден. Назым Хикмет Хафизге 100 жүгүнөн, Наар татам Низаминин үйүнөн. Жеңил ырдын желесине чулгансам, жемугаармын Омор Хаям Румиден. Сүйем ырда элжиреп о эт жүрөк, сүйгөнүмдөй арсабымды өпкүлөп, сууруп алар сормо саздан тулкумду, сандырагыр жазсам сади тепкилеп. Жалган эмес, антым ушул чын жазам. Жугузбаймын кыпындайга ыргача, кудуңдаймын ырлар менен жан жыргап, кайгы тартып, ыйлайм ырга, ыйласам. Базарым ыр, байпак жыртык сенделер, берем барын, болсо менде эмнегер. Башым сайдым, поэзия үчүн мен, бата берер, Байрон, Гёте, дейнелер. Уучтайм, кайрайм, калемимди көп бүлөйм, устумумду солк эттирбей, бектирейм. Уч кашкан соң түшө качпай ырдан мен, улуу акын Умар болсом деп тилейм. Улуу ырга бир мунара куруп мен, улуу акын Умар болсом деп тилейм. Жылдыз карап өткөрөмүн түнгү күн, эң бир жакын сырдашымдай түн менен, жымыңдаган жылдыздарга эркелей, туям кээде булуттардын күлгөнүн. Толкут жүрөк дениздей о жая албай, буркан шаркан күйша түшкөн шамалдай, сырдуу түнгө сыйкыр агып келгенсиң, колум сунсам булут үзүп алаардай. Түркөйлүккө түбүң толсо желелеп, түйшөлөрсүң, о түн иштен жемелеп, тирүүлүктүн булайыбы үчүн мен түбөлүккө баш ургум бар чөгөлөп.
Ey улуу түн, падышада кулдагы, эбегейсиз мейкимиңдин кулдары, балким сенин кереметиң туйганда, жылдыз болуп жаркырамак күн дагы. Адам көрдүм сагызгандай сак жүргөн, адам көрдүм таразадай так жүргөн, арасынан сейрек чалды көздөрүм, адамдарды күнөө кылбай алып жүргөн. Адам көрдүм чүп-чүп эки бош жүргөн, адам көрдүм арсыз бети жок жүргөн, катарынан көзүмө аз чалдыкты, көрдүйлүгө пейги тоюп ток жүргөн. Нысапсыз бар, өөдөнүп аз өңдөй бар, наадан түркөй, тирүү туру өлгөн бар, башкан кыткан башаламан турмушта, барбы деге телегейи тең жандар. Алдым жуттум ач көз болуп бардыгы, ашындыгы пенделердин тардыгы, жамандан жан кейгенди сайлайсың, жакшыдан да жашоодо жок калдыгы. Не болсо да наалат айтпайм жаманга, неткел менен мен да, ал да, адам да, жамандыктын жабылып бүт бешиги жакшылыктар жаат экен адамга. Жамандыктын жабылып бүт бешиги жакшылыктар жаас экен көп адамга. Жер кепеме күн жаркып тийбей жүрөт, жаккан отум жалбырттап күйбөй жүрөт, жүргөн арсыз бирөө да ал дегенсип сүйүү менин бактымды билбей жүрөт. Таш жолдо ташыркаган аттай жүдөп, түнтө койдон түз жолду таппай жүрөп, мазамды алба башымды чакпагын деп, махабат мага ишигин ачпай жүрөт. Эгин эгип түшүмүн орбой калдым, эт бышырып ооз тийип койбой калдым, ээрчип жүрүп сүйрөлүп бирөөнү мен, эх кантейин сынына толбой калдым. Жалгыздык башка салган жүргөнүм бар, жакшы жар тапсам деген тилегим бар. Жандагым келген жанга жакпаган соң, жакшы адам экениме күмөнүм бар. Кымбаттардын кымбаты ыр мен үчүн, кесиме толтурсам дейм ыр жемишин, көгүмдө таңда дагы чак түштө да каалаймын босогомо ыр келишин. Түйшүктүн көлүндө мен калкып жүрөм, жонума оор жүктү артып жүрөм, даниктей ырдандарбыз өрөстүрүп, жашоонун жаргылчагын тартып жүрөм. Ыр сөз билей, сокур бир жан өңдөнөм, ыр бар үчүн жашоодо бар өңдөнөм. Ааламды көрбөймүн мен көздөр менен, ааламды көрөмүн мен калем менен. Көз күйдүргөн нагыз сулуу сен анык, а мен болсо бир бокуймун эң арык. Боздоп сыздап чуркап жүрөм артыңдан, сен деп сүйлөп, анан сен деп дем алып. Жүрсөм дөзүм бола албай анык акын,
ар бере жок, менде анын затым. Акын болсоң, дейт укмуш, аалам билген. Ашык болгон сага ушул арык акын. Атыңды айтып, кыныңда ырдай берем. Сен аргимден кызганып туурай берем. Оозум жыйбай мылжыйып өзүмчө эле сени ойлосом эле мен жыргай берем. Сага жаксам дебишин баштап калдым. Өзүмдө төп апестеп таптап калдым. Анда санда кылт этчү аракты кой, күндө сокчу пивомду таштап салдым. Аламдагы жалгыз арык мен өңдү, арыктыгын болсо да намыс мага. Сени көрсө калган сыйт семиргенсип, сени сүйгөн ыркыйган арык бала. Сүйөм ушул жашоону, сүйүүсү жок жашоо дагы жашообу. Тар кепеде жашайт бирөө кең үйдөй, тар дүйнөдө жашайт бирөө кең үйдөй. Пилдер коркуп жүгүнгөнсүп чымынга, пул деп жортуп жүгүрөбүз тыйынга. Жасалмакын жаратса жансыз жамак, жасалгансыз боткодой даамсыз тамак. Эки ара кеч, эки аракка эрдемсип, ичип жатат эне сүтүн эмгенсип. Машина алдым эле деп мардайгандым, мурдагыдай үйүмө барбай калдым. Агой жакта катар-катар жиптер көп, ай ичинде адамга окшош иттер көп. Калп жазылган долбоор көп, калп бакырган чоңдор көп. Аял көп акча тап деп ызылдаган, күйөө көп акча таппай тызылдаган. Түз жолдорду көрө албай түз жолдорду, түз эместей ким бирөө бүт жолдорду. Музга окшогон жан көрөсүң турмуштан, тузга окшогон бал көрөсүң турмуштан. Көөдөндү тынбай ургулап, кыйкыра берет ургулап. Эптеп эки сөз жазып акын болуп кеткен көп, эркек туруп ажылдап катын болуп кеткен көп. Көрбөдүк деп көзү көргөн чындыкты көп пенделер жасап жүрөт кылмышты. Ойдогусун кыла албай ич күйгөнбү, сөгүп жүрөт ким бирөө бүт дүйнөңдү. Эч табылбай, эч көрүнбөй акыйкат, эки көздү дагы канча акыйтат. О сүйүү, чөл талааңда жөө жүрөмүн. Балким бүгүн жер тең төө минемин. Таманымды таш тилер, тикен тилер. Боштук кылбай эгерим, о жүрөгүм, сүйүүгө кереги жок мажирөөнүн. Сүйүүм зоолка буттайса жардан учам, сүйүүсүз мен турмушту кайдан утам? Кирдебеген сүйүүнү эй кең келес океандын үстүндө кайда кычам? Эки көзүң көрөт тура түрдөнү, эки жакка көбүрөөк сал дүрбүнү. Эң жакыным деген бирөө босортуп, ээн талага таштай качты бир күнү. Бош баштыгын күмөн оңой толушу, бар тоскоолду жеңип чык дейт оючу. Бакыт үчүн башын саят бардык жан, байкуштун да мүмкүн баатыр болушу. Азыр учур акчасызды аксатат, абал дойлоп аргасыздан баш катат. Айыл жүгүн көтөргөн сыйт аялдар эркектерден экесе көп акча таап.
Канчо сүйбөй, канчосу сүйүп өттү. Кимдер көрдү, кимдердин үнү жетти. Сүйүүнүн өзүн көрбөй, көрсө курлар. Сүйүүнүн чаңын көрүп, сүйүү дешти. Өтүгүн төргө чечкен бар, өзүн бир шумдук сезген бар, өзүнүн укпас кулак бар, өзөңүн көрбөс көздөр бар. Ичи арам жыландай чагат экен, ийнесин так безиңе саят экен. Ийрини түзөлдү деш бекер тура, ит адамын ит бойдон калат экен. Баары муктаж, бардыгына тең керек. Ага, буга, тигиге да эң керек. Биз машина, акча, бензин сыяктуу. Ал болбосо айлана албайт дөңгөлөк. Бирөө менден анык жүзүн катыптыр. Жасалма эле жакшы болуп атыптыр. Асманынан карап жүрсөм сүйүүнүн, алжал жайып балчыгында жатыптыр. Жашабайлы кандай доордо заманда бир чындык бар мүмкүн эмес танаарга. Сүттөй аппак сезим керек сүйүүгө, суудай таза жүрөк керек адамга. Кериле басып сулуулар келет, сулуулар. Моюнуң, көзүң өзүнөн өзү бурулар. Суналган дене турпаты эмес аты гүл. Помадасында, пудрасында да сүйүү бар. Сүйүү эмне дейт бир сулуу. Сүйүү сенсиң көлдөн терең сүттөн ак. Сүйүү сенден куусаң кетпейт 100 сабап. Сүйүү сенин боёгуңа боёнот. Сүйүү сенин атырыңдай жыттанат. Жакшыга, жаманга да, сүйүүгө жаппагыла жаман жала. Мансап, бийлик, байлык эмес, башка эмес. Көз кызартып, жалтыраган акча эмес. Ак сүйүүгө татыктуу адам гана. Тил бар туруп дудук болуп калгандай, көз бар туруп көр сокурга айланбай. Мен чындыкты айткым керек чындыктай, мен жалганды айткым керек жалгандай. Эгин эксең таш жерге өнүк кайдан, эшик минсең тулпардай желмек кайдан, гордон да тар болсо эгер көкүрөгү, генийлерди түркүлөр көрмөк кайдан. Meyli bir gün kıyno tartıp kurayın, meyli bir gün şapar teyip duulayın, külsem dağı adam boydon küleyim, ıylasam da adam boydon ıylayın. Alamdan ушул ар түркүн жанды көз көрөт. Аппакмын дешет, балчыкта жатып көптерех. Акылдуу болсоң акылдуулугуң далилде, акмак болсоң акмакмын эле деш керек. Ар бир кечте адам болсун деп жатам. Ар кадамды адам болсун деп басам. Кара курсак кулкун үчүн жашабайм, кекиртекке кул болбойм эч качан. Ким бирөөлөр болбос жака ыкташты, карга багып ак куу бол деп кысташты. 30 жолу ыйласаң да озондоп, оозуң менен мурдуңда жаш чыкмакты. Мээ уруккан өзү чуу сайран жайлар, мүнөт сайын өзгөргөн майрамдар бар. Шаарда ушул кимдер жүрбөйт, не гана жок. Шайтанды да алдап кетчү шалмандар бар.
борбор бирок бут булгаган баткак көп. Бала бирок карып алган ак чач көп. Башка жерден байкуш болуп бүрүшүп, батиринде баатыр болгон алкаш көп. Bir dosumdan uqtum мыскыл сөздөрдү, bir dosumdan көрдүм кытмыр көздөрдү. Алтын деле темир болуш бат экен. 6 досум 6 күндө өзгөрдү. 2 күндө урап калган тамдар көп. Эч пайдасыз өткөн күндөр, айлар көп. Мыкты акын боломун деп көйлөнүп, мыкты окурман болбой калган жандар көп. Акынбыз деп кур сөзүбүз жарышат. Жазганыбыз жаңы имиш жаңы ушак. Жаңы самса жасап чыкты жаңы бай. Биз эмнеге жаза албайбыз жаңы сан. Кылбаса экен кулагым жамандыкты, кылбаса экен колдорум сараңдыкты. Бүгүн дагы эртең да адамдардан эки көзүм көрсө экен адамдыкты. Эки көзүм көрсө экен адамдыкты. Умар Нусубалиев жана достору Нур Борбор эл аралык чыгармачылык академиянын алдындагы жаңы толкун адабий клубунун жалпы мүчөлөрү, сиздердин жалпы ыраазычылык кол чабууларыңыздар. Умар Нусубалиев. Негизи адам ысымды ыйгарып атканда албетте баягы атадан калган бизде фамилия бар. Ошол фамилияга ысымды ыйгарып атканда да мындай карап байкап туруп электен өткөрүп туруп кийин койсо анда таасири бар окшойт деп ойлойм да. Мисалы мен тыжыбы, жытыбы баары бир эчтеке түштүрбөйт экенмин да. Жылдызбек Турсунбаев болсом деле Турсунбаев Жылдызбек болсун. Мисалы үчүн Умарды карап көрөлү. Атын алып, фамилиясын баш тамгасын алып, кошсоңор не деген сөз чыгат? Un деген сөз чыгат. Un бул жашоого эң керектүү нерсе. Un менен курсак өстөйт, un менен элибиз бай болот, элибиз ток болот. Ошон үчүн Умар Нусубалиевке дагы бир жолу кол чабуулар. Азыр болсо келиңиздер мына ошол Умар уулуңуздардын жүрөгү өйгөндө өзү бир кагаз болуп туруп, бирок дүйнөнү башкарып аткан сезимдери зилдеп токтон албай, ошого кыжырданганда акчага дегендер жазган экен. Ошолорду окуп көркөм тартуулоо үчүн астыңыздарга кыргыз эл артисти Табылды Актанов агабызды чакыралы. Рахмат. Майрамыңыздар менен урматтуу поэзия сүйүүчүлөрү, бүгүнкү адам жанынын, жан азыгынын, руханий азыгынын, дегеле адам затынын байлыгы болгон поэзия майрамыңыздар менен баарыңыздарды чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Анан мен өтө сыймыктанып отурам бу жерде. Ушул жакшынакай майрамдык кечеге ушул Умар инимдин, баламдын деп коеюнчу, келаткан мына ореке жерге чынарды сайганда дегенде баягы кичинекейлеп көкөлөп отуруп ошону күтөсүң да, бул эми качан көктүрөгөн чынар болуп бир пайдасын тийгизип эл журттун атаңдын көрүп муну ким тикти экен, канча жыл болду экен деп бир ушундай жүрөк кубана караган. Биз ошол, мен Умарды ушундай карап отурдум. Кудай мага ошол Умардын чынар терек болуп жетишип, айылдын баары таң калып, бали рахмат, Умар акын 70ке келиптир дегенге чейин жашата көр деп тилеп отурдум мен ушул жерде. Эми акча жөнүндө бир жазган экен, мен ошону сиздерге окуп берейин. Акчалар
Ey akçalar! Az yaşooda uşul kıska, jutulup da, tıtınıp da, jetpey жүрген sandağan körpendeler, evro dollar jaynagan som tengeler, tutam, tangak paçkalar, yaşım, kızım, milyon, milyar akçalar. Aç gözlüktün aldı senden, yamandıktın yarımı senden, türülüktün çırı senden, düşüktürdün tübü senden baştalar. Akçalar! Hey akçalar! Akçalar! Kim birinin esirip gömüşüne, davrönün basınıp çövüşüne, jırgalgada kuğralgada sebepsin, arıldagan arıstandı, mıyolatıp mışık kılıp, ırıldagan alışkırdı, kınşılatıp küçük kılıp, gelirdi, keli soğuğa tengilip. Prezident, bomş, deputat başkasında, emçi domçu göz açık bakşısında, tıyı için titrekli durmuştan, kın kıttırbeyi kızmatındı kıldırtkan, biyligindey biylik görgön emesmin. Var, kolumdu karmak koyayım. Ben de bu gelecekte ulu akımın kolun karmadım öyle bağlar tepkiyin karganda aytadır. Ömürlü olayla ayağım. Ömürlü ol. Ezdükün birisinde eski akım erik akım balık ösebe. Tavuk kaptanım. Akımlar mıktı degizet. Ak batanı berişet. Жашакын гүлдөп баратса, аны жакшы көз менен көрүшөт. Анан да ушундай кечеде колдоп, таяп келишет. Азыр мына ушул Умардай болгон жигитке жол көрсөткөн, акылын айткан, кеңешин айткан, устат болгон, ага болгон, эже болгон дагы бир заманыбыздын эки акынын чакырам. Атантай Акбаров, Жапариса Исабаева. Айылымды сагынганда жана жалко акынга деген Умар Мусабалиевдин ырларын окушат. Кол чаап косуп алалы. Келиңиздер, Атантай агай, Жапариса. Умар, кечен кут болсун. Жанагы аталарың айткан халыл ортуш болсун. Өмүрлүү бол, бактылуу бол. Бура сүйлөгөн бүлгүнгө жакшы деп коет. Деген сөзүнө да чечмелеп көрсөң, деген акыл деген маанини билдирет экен, ар дегени намыс дегенди билдирет экен. Акылдуу, намыстуу адамдар турмушта ар дайым өзүнүн ордун табат. Сен азыр бүгүн эле тушоо кесип эл астына чыгып атсаң дагы мындай өзүңдүн үйүң бар, өзүңдү турмушта көрө билген көзүң бар, даярдыгың бар, турмуштун университеттин бүткөн ушундай келечектүү акын экенин көрүнүп туруп атат иним. Ошол сенин анда Умардын бир жалпы акынга деген ырын окуп берейин. Эй кай жакта жүрөсүң, жакын досум, эл ичинен укпай эмес атың досум. 2 жылда 2 сап жазган жоксуң, аның ушул элеби акын досум. Акшылашып кийимиңе кеткен бije, акын чыкпайт, ой сенден дешкен бije. Араң жүргөн өз эле өлөйүн деп, илханыңды ит талап кеткен бije. Калемиңдин көзү шор чылпакташат, көрөнгөңдү ыш түтүн ыштап жатат. Kalıp turgo жүдөмүш bir çımının anınдағы tırayıp uktap жатат. Игың шығың ылжып мас жал жақташат. Ырғыманың
çaşılıp çağındap jatar. Çoğun hareket oy verip oyda içinde çardanbay tep çıçkandar çardap jatar. Ilbırak boş nemege ırgaydağın kalkıp jey baldalı ılan malday götörün çoğur kaşan ırgılcındı jaktırбай ырlar дагы жакшакынга чаң жукпай желе баспай жалкоо элге коңго деле жакпай шилтакын окот бой калемиңди шедеврди Шекспир эле жазбай шилтегиле акындар калемиңди шедеврди Шекспир эле жазбай. Şedevlerin көп болу берсин. Кымбаттуу көрөрмандар, мен дагы силерди бүгүнкү ыр кечеңер менен куттуктаймын. Элибиз эсен, жерибиз бүтүн болсун. Мен бүгүн абдан сүйүнүп атам. Себеби ушул азыр мен окуй турган Айылымды сагынгандар деген ырды мындан 2 жылбы, 3 жылбы мурун окуп, бирок авторун окуган эмесмин, анан ушунчалык жакканда көзүмө баягы өзүм айылдык болгондуктан айыл элестеп, ушак ташып отурган апалар элестеп, аталар элестеп, анан баягы кечинде кесүүдөн келаткан койлор, козулар, торпок, уй, айтор айылым элестеп ушунчалык ыраазы болдум эле. Бирок автор Умар экенин билген эмесмин, ошол кечеден улам билип атам. Азыр ошолорду сиздерге окуп берейин. Айылымды сагынганда көздөн учуп көрсөм деп көбөстедим. Тала түзүн, жыш токой белестерин, атагана тим эле алып учуп, азыр эле жөнөгүм келет менин. Жолго батпай, кой эчки шыгырашып, козулактар чурулдап жыбырашып, кемпир чалдар жаткандар ошакташып, ой баягы тиги деп шыбырашып. Ысык отко дуулдап кызылдандар, ысытнанын апакем бышыргандар, күрөң уйдун желинин кактап энип, кашта торпок карматпай отургандар. Балдар жолдо жүк ойнап жатышкандар, кайненеден келиндер тил уккандар, так төбөдөн чагылган чарт чурт этип, шатырата төккөндөр куюп жамгар. Барсам элем делдек деп тосуп чыгар, күткөн адам энтелеп шашып чыгар, карындашым эркелеп карыш жылбай, апам чайга мээримин кошуп сунар. Көздөн өчүп көрсөм деп көбөстедим, тала түзүн, жыш токой белестерин, атагана тим эле алып учуп, азыр эле жөнөгүм келет менин. Умарга чыгармачылык ийгилик каалайм. Өзүң айткандай, Кудай буйрса келечекте улуу Умар болушуңа тилектешмин. Чоң рахмат Жапар эжебизге, Ататай агайыбызга. Азыр мынакей Умардын Айылымды сагынганда деген ырын Жапар эже окуп атканда өзүңүздөр көрдүңүздөр, күбө болдуңуздар. Эсиңиздерге дагы балким сактап калдыңыздар, мындай болжомолдоп, көрбөгөн нерсени болжомолдоп айткан саптар. Кашка торпок кутургандыр деген, мисалы. Ошондон улам бир мен дагы турган жерден импровизация кылып, Умар ырдын кечесин баштагандыр, акындарды ырдайт деп каттагандыр, азаматты чыгат деп тактагандыр, азаматта Умардын кечесинде эмнени ырдасам экен деп кечке ойлонуп, 6 сапты үйүндө жаттагандыр. Астыңыздар да кечебизди куттуктап, Актаңбай акын Азамат Болгонбаев. Амансыңарбың агайын, эң алды менен силерге мен даңа мандашып алайын. Жарыкты берсең
Süvetçi men Jamal'ın eldin qarayım. Akkalpa Kırgız halkına söz tunandan giyin tavayım. Gödündögü söztördü halkın köpçülükö jamayım. Seydettin uşul zalında sanatı köp önündön akındardım canımda. Aksakal Karbala zatan baştaga nasıl dardın canımda. Arasında jüremin kalkın men önörgö görüp doy kamılga. Umar degen çınından azır çurkay turgan tayında. Söylötü Kırgız halkının karaçı sözleri var doy canında. Geleme tuşul geçene Umar gelsen elin az gelsin. Bürok gelen bata verişken gelemet tüyler sas gelsin. O mattuğun eldin uğdu bol ol çoygun bakıt bak bersin. Cıdata turgan kalkındın inim cüregüne tap versin. Hele kağlayan umarım Cıldız bek seni bayatan Tarıktağılar uğul dedi tam kaşın koşsun dedi. Oşundoy berekeli bala var bala ol sen anı barak şoytko bilgeni. Umdayatın çıksa ken uduru kutkan düğününü. Oşonunday berekeli uğul bolgun Mınan alato degen üydögü. Andan undan ötüp kamır bol Telenge ketken tamır bol. Boydok cüro verbesten boy jetse kıstar ayıl bol. Atanın alıp batasına kalpak elge dayım bol. Kamırdan ötüp iyilenip Halkına ısıtmam bolgun. Kaldaygan eldin içinden inim kazalın menem var bolgun. Görgöndüm barı suyunsun gödönün ergip şay bolgun. Akkalpa Kırgız elinen alıskan atağı ketken can bolgun. Irksıztın gelin öspösün, ırgarın çöptü göktösün. Jalpıga jakkan bala bol jamandarım elin tökpösün. Akbatan alsan Kırgızstan atağın kantip ketpesin. Jakşının jürgün canımdan umar jamangan atın jetpesin. Sen nam boluğu sıy berginin halkına şan boluğu sıy berginin ilim tilingdin tavın öçpösün. Aytor Bişkek degen şaardın Jana Karbala sagam aytkanday girdep ketken janagım arkasındağı жазыпсың. Aldı menen Aytor bir arkasındağı жазыпсың. Ayakıra vergen göçöden alkaşındağı жазыпсың. Жаңылып кетпей жанагы жаңыбайдын жапжаңы самсасындағы жазыпсың. Aytor Kırgızга жанагы чыккан маңдайда душманындагы жазыпсың. Баарын эле көрдүм дедиң го Бишкектин кыздарындагы жазыпсың. Аккалпак Кыргыз касиет эл жериңдагы жазыпсың. Ayıldan ösüp Bişkek'e gelgenin dağı yazıpsın. 25 son canağı bergenin dağı yazıpsın. Oşol 25 son tıyınga sen altın alıp jatasın. Akkalpa Kırgız elingdin barkın alıp jatasın.
Arzan tıyım pul eken ak kalpak elдің қарачыдан қыналып жатасың. Санаттуу қырғыз еліңдің салқын алып жатасың. Елен қырғыз еліңдің ебін алып жатасың. Ақ қалпақ елдің қарачы көлін алып жатасың. Қарбала сағай баш болған, Атандай ағай түш болған, Фатима менен Жипара поэзия төрінде атағы шығып сөз болған. Ошолордың қарачы батасын алып жатасың. Сен емінеге қапасың. Умардай улдың ағайын ақын болып жашасың. Өнер деген нерсеге жақын болып жашасың. Қызыл тілін сайратқан батыр болып жашасың. Саған асылдар қағып бұйырса, таманыңа тақасың. Ошол тақаны тақсаң бұйырса, тарықта қылып бұйырса, нечен алыс жолға басасың. Қара қылдық ақ жарған қалыс жолға басасың. Айтор, сендің аралап көргін өнердің, алыста биік белесін. Ақын болсың қырғызхан асылын сөздің төгөсің. Нарқын алсаң қырғыздың нақыдын сөздің төгөсің. Ақын болып қырғызхан ақ батаңды бересің. Анам бойдақ жүре бербестен, ойнап жүре бербестен, қатын ал иним, қатын ал қалғанын кейін көресің. Азамат Болғанбаев, мына ошо акыркы сапты Умар аябай жаттап калып жазып атат бияктачы. Ушул Азамат байкем тилеги аябай жакты, акыркы сабы жакты деп. Эмесе өткөн күндө эстебесең, бүгүн күнүн даңкы болбойт, өлгөн жанды эске салбай тирүүлөрдүн баркы болбойт деген элде жакшы сөз бар. Ар бир акын болгон соң ушунчалык назик жүрөк экендигин ар бир Умардын ырларынан эле байкасак болот. Мына ушул өткөн инсандарга, көз өткөн инсандарга, алардын басып өткөн тагдырына, алар кандай тагдыр менен бул жашоодон кайтыш болгонуна кайдыгер калбай жазган ырсаптары бар. Арноо ыр деп айтсам болсо керек. Жолон Мамытовго арноо ырлар боюнча республикалык таймашта мына ошол башкы орунду багындырган дагы Умар Мусабалиев жана өзүнүн катарында тизгиндеш болуп, жакын болуп, дос болуп жүргөн ошол Жаңы Толкун адабий клубунун мүчөсү Каниет Орозбеков аттуу акын жигитибиз бар эле. Мезгилсиз дүйнө салды. Мына ошол жигиттин жаркын элесине арнаган бир ырлары бар экен. Анда эмесе ошол арноо ырларды Жолон Мамытовго жана досум Каниетке аттуу ырларды тартуулаш үчүн акындар Мирлан Самыйкожо, Бердибек Жаңырчиевди чакырабыз. Арбаңыздар, ардактуу поэзия көрмандары. Ушуга кечиңиздер куттуу болсун. Умар ырды бөлгөндө ким эмнени жакшы көрсө, же ким кимди жакшы көрсө, ошого жараша бөлгөн окшойт. Мен Жолон Мамытовду жакшы көрөрүмдү билиптир. Эми албетте Табылды байке акчаны жакшы көрөт деп айтпайбыз. Агама арно Жолон Мамытовго мен биринин Умардай окуймбу же өзүмдөй эле окуй берейинби? Умардай оку десеңер, мен биринин чоңойгон жаттабырын окуш керек да. Мен биринин чоңойгон жаттабырын өтсөм деген сен басып өткөн жолдон, сени заттап сагарнап жазган ырым эстелигим болсун бул сөздөн койгон. Эч токтоосуз мезгил бат шашуу менен өтсө дагы сандоорлор, саңгылымдар тең айланып турмуштун саапы менен жүрүп турат ага сен жазган ырлар. Акындыкта адамдык өктөмүнүң чындык менен чын достой колтукташкан о бир ырың кийгендей оттон кийим океандай дабыры толкупташкан бир ырың тагдырдын суук күнүндө сус көңүлдөр жылынчу жылуулуктай багаралап бараткан күзүн күнүндө дабир ырың суналап сулуу кыздай турмуш деңиз болсо эгер калкып чөкпөй кайык болуп үстүндө турар берер сенин ырың жаздагы жашыл чөптөй
жылдар сайын жаңырып чыга берер. Ыр поезде ышкырып кирер жолдон. Жашоодо ушул ар мүнөт сааты кызык. Түмөн акындар түгөл бойдон таазим кылып турушар баш урушуп. Мен бириниң чоңойгон жаттабырың, өтсөм деген сен басып өткөн жолдон. Сени заттап, сагарнап жазган ырым, эстелигим болсун бул сөздөн койгон. Умар Мусубалиев. Ирлан Самый Кожа агабызга кол чабууларбы. Улуу тоодон үн салган улар досум, уюткулуу ыр жазган Умар досум, көрдүйнөн көркүнө алаксыбай, ыр жолунда бүр ачкан Чынар досум, ырларынын келаткан өсүп түрү, Умар досум кыргыздын Шекспири. Анан бири кемдүүнө дейт экен, жоргонун кадыры келгенде билинер, жакшынын кадыры өлгөндө билинер дейт. 22 жашында бул дүйнөдөн Канет Орозбеков деген досубуз өтүп кетти. Арбагы ыраазы болсун. Мына жакында эле 7 майда айылына барып, ошол айылдаштар болуп эскерүү кечесин өткөрүп келдик. Эми ошол Умар досубузга да жазган, Канет досубузга жазган Умардын ыры бар экен, калемдешим Канетке деген, ошолорду окуп берейин. Кошо чыгып агарган таң күн менен, кошо кирип кызыл күүгүм түн менен, сен эстетет секунд мүнөт саат сайын, сен астында жаткан ошол үймөдөң. Көз алдымда калып калды сүрөттөй, ошол айыл санаа тартып бозоргон, ошол тала суз көңүлсүз ошол жол, жакындарың табытыңды көтөргөн. Сен экөөбүз кучакташып көп жүрдүк, турмуш жүгүн көнүбүзгө албай түк. Мен ыржайып, кыялданып жер тиктеп, сен каткырып мурунуңду барбайтып. Бир кездеги биз ичишкен пивонун идишиндей көбүк ташып бошогон, боп-бош кылып бош калтырып ордуңду, кете бердиң көбүрбөй бул жашоодон. Ырларыңды кеттиң бизге калтырып, колуң тийген жаның калган буюмдай, эстесем түтөй каңырык, тирүү чакта сен түтөтчү чылымдай. Эстейсиңби балдай таттуу күнүңдү, ыр дүйнөгө жаңы келип кошулган, сагындыңбы бир боорлорду калемдеш, бапырашып ыр окушуп отурган. Көкүрөккө күйүт толуп бук болуп, усат олуп муунуң бошоп жаздым ыр. Өмүр бүтсө бүт досторуң барарбыз, ошол жактан жолукканча жакшы жүр. Чоң рахмат. Умар, ашуу болсоң долондой бол, акын болсоң жолондой бол. Рахмат. Бүгүнкү биздин Умардын кечесин уттуктап жеке эле кожолор эмес туугандар, ажоолор да келди. Аны эмесе Умардын ырларын саясатчылар окуйт. Астыңыздарда кол чабуулар менен Топчубек Тургуналиев, Дастан Сарыгулов, Феликс Кулов, Турсунбай Бакирұлы, Өмүрбек Текебаев жана кол чабыңыздар. Умарды куттуктап бир топ саясатчылар келди, Жылысбек айткан. Анан булар акынга эмес, азыр алтынга көңүл бурган, кандай ыр окушаган болот экен, байкап көрөлү. Биринчи кепти Нурлан Мотуевго берели. Таш жолдо ташырган аттай жүдөп, түн токойдо түз жолду таппай жүрүп, мазамдалба, башын чакпа деп, махабатына эшигин ачпай жүрөт. Ошон үчүн кайра калып атам да. Мына жерде айылымды сагынганда деген ыр бар экен, муну тоңгуч президентибиз Аскар Акаевич өзү окуп койсун. Көздөн учуп көрсөм деп көп эңседим,
Tala tüzün jış tokoy belesterim. Atağına timele alıp uçup azır ile jönögüm gelet menin. Şaşkın yoksuzlar mı? O жерде Турсунбай Бакировға да бір кезек беріп қойып. Келе басып сұлулар, келет сұлулар. Мойның көзің өзінен өзі бұрулар. Сұналған дене тұрпаты емес атүгіл, помадасында, пудрасында да сүйі бар. Сүйемне дейт бір сұлу. Süy sensin, kölden terin sütten ak. Süy senden, kuğusan ketpey cüz sabı. Süy sensin boyağına boyunu, süyü senin artınday, atırınday cıddan at. Topçike'ye bir gezek var koyalı. Duyacakta katar jitler köp. Ay içinde adam okşaş yittер köp. Kalp жазылған долбоор көп. Kalp батырған çoğunlar köp. Nal çoğun. Böyle belgiledim bile. Şimdi adaş otamda. Emi keyinki сөздөрдү мындай да сөздү берип коелу. Белгиленгендери адашып кетти дегендей. Кийинки сөздө болсо şu Ömürbek Çirkeşiş Tekvayev koyup koyulu, ör jönüne kандай eken oyu. Hürmetli mekandaşlar, biz Atameken Sosyalistlik Partiyası Kırgızstan'da özgürttük. Ötken aytmamından mıgıl aytpayın. Eğer sizler koldosanızlar biz dinen özgürtüyüz, sana akındardı koldoyuz. Men ömür boyu Akayev'tin oğanda 20 yıl kıkırıp gelgem, uşunday ömür жағын öldürgen Akayev'ken men dağın aytam. Sayasatqa келе турган болсок, былтыркы өткөн чоң шайлоодо Мелис Мырзахматовду Бакиевдин куйругу дешти. Мен айтат элем, ал эч кандай Бакиевдин куйругу эмес, ал мындан нары менин куйругум. Рахмат. Keyinki sözde olsa Askar Akayevich kelip koyulur, günü dolmat koyup atат. Hurmattуу mekendешler, men sizlerdi аябай сагындым. Men туура билем, ушундай колумдан келишинче ушул тармакка зыянымды аябай тийгизген болчумун. Мынакей азыр мен акындардын кадырын аябай билип, балкондо отурам, күнүгө ыр жазайын деп атам, Кудай буйрса. Meni bilesizler 15 yıl tınbay bir jakadan baş, al эми bir жеңден kol çıgaralı deyberip 2005 yılı Mayram Bermet Aydar 3 başın tığıyıp göynük ayrılıp gitti. Çok rahmat. Çok rahmat. Şunu jintap koysak, Umarga daha iyilikler olsun. Qanday bo'lsa? Yaxshi o'zingmi? Denсаулықтар qanday? Umar. Qanday ekan anam bu kitebi? O'sha жаңы эле сатып алып келдим. O'sha чогуу орактап көрөлү деп атайын сага. Мон окуйм. Нелет кең пейил бойдокмун. Эмне болгон бойдок гана окуп көрчү. Карабайсың, оқысаң мына. Жакшастыр бу карасаң. Кеңпейил бойдокмун дейт. Окумуштуу профессордой ой жоруймун 10 сааттап. Мээ уруткан менде бир маселе бар. Жок окшойт ушу менин бөйрөк, боорум, өпкө ашказаным, ичимде жалаң эле бар окшойт жыбыраган көп жүрөгүм
Анткени мен аябай көп сүйөм. Көчөдөнбү, базарданбы, кокус эле кыз көрсөм, эрип калам, эзилип, эт жүрөм. Түшүп калсам троллейбуска, оозумду ачып 10 кызды сүйүп түшөм. 6 кызга катарынан көз кызып, автобустан жал жайып күлүп түшөм. Парктан 50, тротуардан 15'ti кур калтырбай сүйүп коем. Жайнаган жүрөгүмдүн бирөөн арнап, обу жок, көйрөң, шайкелең, бетим 5 саат боёнгон ойсоке кызды деле туруксуз дейм. Жинди болуп кете жаштап, мүнөз сайын, секунд сайын өлүп талып сүйүп турам. Мен байкушта дем алыш күн деген жок, 24 саат бою кызматтамын. Убакыт текке кетпесин деп, кокуй сүйбөй калбайын деп, тикемен тик какайып туруп турам. Банкрот болуп күндө шакылдашып шарактаган, көз сүзүшүп кылактаган, кыт-кыт күлгөн кытылдаган кыздарга семечка сагыз салып берип, чупа-чупус курутсунам. Сүйүү деген немеге жок деп айтпайм дегеле. Качан болсо пейримди кенен коем. Эт бетимен кетип ойда болушунча чачырайм. Айылдыкпы, шаардыкпы ылгабайм. Ага, тиге, буга кур койбойм. Сүйүү берип барпалаңдап бапырайм. Кудай мени ушунчалык кең пейил кылып жаратыптыр. Ченде жок, жоомарт болуп, өзүмдө деле калсын деп, кыпындай да сараңдык кыла албайт экем капырай. Ойлоп көрсөң, сүйүү деген эң күчтүү, киши кылып кое турган митам шүмшүк акмакты да, акшыңдатып азоаттай чуркатып ие турган аксакты да. Сүйүүнү ким жаман көрсүн, баары жакшы көрөт сүйүүнү. Сүйүү деген соп-соонунда, таптаттуу да. Ошол сонун, ошол таттуу, ошол кымбат сүйүүнү ме деп эле таратып бере берген. Кайран мен абдан эле эрекенмин, ашып-ташып көп жабырып чайпалып, тим эле чалкып жаткан көл экенмин. Дүйнөдөгү номер 1, эң берешен, эң кол ачык, эң ак көңүл, айкөл адам мен экенмин. Өкөөбүзгө кыз калган бул көчөдөн сүйгөн элеге. Үстүлө көчөдөгү кыздын баары түйүнүп алып турган Умарда. Да, жакшы бойлоп болбой Умардан биринчи үйлөнүп алдым эле. Бул сен образды жаштан окшойт, окуп көрсүн да, эмне кылар бар экен. Көчөдөгү бир сулууга деген окуп көрөлүчү. Дагы сулуу ал. Жан экенсиң, жап-жаш сулуу сүйүү кайган. Жигит аттуу жапырт карап кылчайган. Бирок такыр кошпойт экен тырт айтып, ээрчитип алган немең жанагы жыр талаңдап маймылга окшоп ырсайган. Чындыгында бул ырда моякта шаардагы жамгыр дейт. Шаардагы жамгыр? Какач баскан кычы шалтак баладай. Кир деген го боюн такыр карабай. Шалпылдатып ойда бир суу чачынып, душка түшүп жатат Бишкек аябай дейт. Бишкекти душка түшүрүп Умар. Чындап эле. Карасаң, бул китеп абдан жакшы өзгөчө китеп экен. Жүр акын жок, көргөзсүчү, мен да китеп алайын. Кол тамгасын алып, жаңы китеп алып. Кол тамгасын алып кетти, бирөө толгой. Умардын достору, жаш акындар Мирлан Алтымыш жана келиңиздер Айбек Субакожо, кол чабалар. Андан кийин ырлардын арнап, сөздөрдү кандап, астыга чыгат Мустафа Шерзат. Тосуңуздар. Саркеч, азем, көйлөк кийип түрлөгөн, жаш көчөттөй жаңы бышып бүрдөгөн. Жакшынакай бир сонун кыз гүл сатат, күндө кайтып келчү жолдо үйгө мен. Алтын көлдүн ак куусундай суйкайып, таптатына
О, таттуу кыз эле. Эс мас болуп карап өтөм аңкайып, а бирок гүл алайыкмын дегеле. Оюн күлкү, тарс жарылган каткырык, үлпөтү көп, жыр калгамас жашчылык, адатымча бара жатсам делбектеп, дайынкыдай тең туштарым шаштырып. Эй, агатай, ушу сизге таң калам. Ой тобо деп далай жакам кармагам, укмуш сараң экенсиз дейт, бырс күлүп. Bir жыл бою bir жолу күлө албаган. Жасагандай ок эле чоң күнөөнү помидордой кызарттың го мени. Атайлап күлүңдү албайм күмүш кыз, анткени бир себебим бар жүйөлү. Көз тойбойт тоз букет күлүңө, кулак камбайт музыкадай үнүңө, каухар кыз апапакай адеми, бир күнү барам дагы үйүңө. Менчелик мат жоктой пейли кең адам, алдыңа үйүп акча чачам. Gör anam, kalınına katıp жүрөм акчамды, gülüm demez, jarım kılıp sen alam. Kavkar kız, güzel, akak, ademi, gülüm demez, jubay kılıp sen alam. Нурлан Абдрахманов, актер, режиссер, Эрик театрынын көркөм жетекчиси, албетте үнүнөн тааныдыңыздар болуш керек, Мустафа Шерзат. Рахмат. Ушунчалык сулууларга суктанганын канча жүрөгү бар экенин көрдүңүздөр, ырдан угуп өзүңүздөр баамдадыңыздар, өпкө башка оор бөйрөк эчтеке жок, жалаң жүрөк деп. Анан ошондой жүрөгү бар адам сулуулукка суктанбай койбойт. А сулуулуктун пири катары бизде албетте Таттыбүбү Турсунбаева айтат эмеспи? Ошол Таттыбүбү Турсунбаева атындагы республикалык коомдук фонд Таттыбүбү кыргыз поэзиясына деген аталыштагы чоң масштабтуу республикалык деңгээлде акындардын таймашын өткөргөн. Ал таймашта дагы биздин Умар Нусубалиев бүгүнкү кеченин автору өз күчүн сынап катышкан. Калыстар төрагасы Омор Султанов агабыз өзү олтуруп, электен өткөрүп, сындап, татыктуунун татыктуусу деп баш байгеге, мына ушул Умар Нусубалиевке ыйгарылган болчу. Андемесе, ошол баш байге алган Таттыбүбү аттуу ырды Умар Нусубалиевдин чыгармачылыктагы жакын көргөн, колдогон эжеси, актриса Кыял Төрөгулова окуйт. Косоңуздар. Умар элимди Китебиң бет ачары менен чын жүрөктөн куттуктайм. Албан ийгиликтерди, мындан да чоң ийгиликтерди каалайм. Күлкүңө күн кошулуп күлсө керек, жылдыздар жылмаюңда жүрсө керек. Сендеги сулуулукту адам эмес, сүйүүнүн өзү кошо сүйсө керек. Төрөлүп перилердин калаасынан, бой жетип сулуулуктун талаасынан, жерге сен кокус түшүп калсаң керек, жаннатта үл кыздардын арасынан. Суусунан сулуулуктун ичип чыккан, жалгандан жаркын сүйүү бүтүп чыккан. А балким суу периси болсоң керек, суналып көл түбүнөн сүзүп чыккан. Сүйчү сени кино тасмадагы, сүйчү театрда, сахнадагы. Сүрөттөп бүтпөйт чыгар сулуулугуң, сүрөтчү сан миң сүрөт тартса дагы. Сулуулук сен жашаган мекен эле, чырайың таш жүрөктү эзер эле. Жарк этип сен көрүнсөң, ол ал тургай, экранда сулуу болуп кетер эле. Өмүрдөн өнөр менен сыйлангандай, тагдырың талант менен чулгангандай. Ашыкча сулуу элең адамдан сен, аалам бүт ажарына сыйган жандай. Күлкүңө күн кошулуп күлсө керек, жылдыздар жылмаюңда жүрсө керек. Сендеги сулуулукту адам эмес, сүйүүнүн өзү кошо сүйсө керек. Hürriyem Sultan Төрөгулова. Рахмат.
Андан эсе ушуларды бекемдейли. Анткени мына ушул жүрөктү, сезимди кытыгылагандар жөн калбайт. Таттыбү Турсунбаева эжекебиздин агасы Нуркан Турсунбаев агабыз ушул ырды уккандан жаны жай албай обон жазган. Ал обонду Таттыбү деген жакшы топ түзүлүп, элге журтка, узун элдин уучуна, кыска элдин кыйрына чейин тартууланган. Анда эсе Таттыбү тобун тосуп алыңыздар. Melisi
мына ушул жылтылдаган көздөрдө жана муштумдай жүрөктө катылган көп сырларын байкап, арыктыгына, алсыздыгына башын чайкап, бирок өзүнүн кеңешин айтып, жолун көрсөтүп, багытын берип, устат болгон, бир кезде так эле ушу өзүнүн Умардан өзүнүн жаштыгын көргөн, ошол себептен Умарга көбүрөөк көңүл бөлгөн, мендей чоң акын бол деп батасын берген дагы бир акын агабыз бар, уюштуруучу агабыз бар, дагы бир ушундай кайраткер, күчүрмөн агабыз бар. Анда эмесе бүгүнкү кеченин автору болуп аткан, ээси болуп аткан Умар Нусубалиевдин устаты, Сергей Есенин атындагы дүйнөлүк адабий сыйлыктын ээси, мына аты баятан бери аталып аткан Нур Борбор чыгармачыл эл аралык академиянын түптөөчүсү Нурлан Калыбеков агабызды чакыралы. Рахмат. Эми устат дейт. Мен өзүм адам кыла албай жүрөм, анан кантип устат болом билбейм, бирок ушул жаштар менен аралашып жүрдүм. Чыгармачылык менен чогуу иштешип. Анан Умар жанагы генерал болуун эңсебеген солдат эмес дегендей, бул турмагалды жыйнагы менен тегин чыгарып, анан кечесин өткөрүп атат. Бул жаштыктын ички духу, ушундай жаштарды өзүнө окшогонго турайган жаштарды топтоп атканы чоң нерсе. Мен буга бааларым жана өзү айткан Жолон акындай акын болушун тилейм. Өзүбүздүн кирди чыкты тагдырдан бийик турат ырыбыздын тагдыры деп Жолон акын айткан. Жолон акынын ыры бар. Ошондой мунун өзүнүн өмүрү дагы узун болсун, ырынын өмүрү да узун болсун. Эми бул эми биринчи алгачкы туңгуш жыйнак, келечекке болгон аванс. Акын өзү өмүр бою өзүн тытып, өзүн жеп тынат экен да өзү. Анан жөн деле жаза берсе болот экен, бирок андай болбойт, болбош керек экен да. Анан ошол Умар Барбол жанагы ар кимди сүйүп атпайсыңбы? Бардыгын кыздардын баарын сүйөм деп. Тиги Кришна деген киши болгон илгери. Мындан 5000 жыл мурда 16000 сүйгөнү болуптур. Аз. Анын жанына келген кыздар болобу, бардык адамда өзүнчө бир экстазга түшүп, вибрацияга түшүп, өзүнчө вибрациясынан анын ушундай бир магдырап экстазга түшүп калчу экен. Мына ошол Умарга ошол чыгармачылыктагы ички эргүү, ички сүйүүнү каалайт. Анан азыр баарыбыз эле акылдуу болуп кеттик. Акылдуу адамдар коркунучтуу болот экен, акылдуу адамдар саясатчылар болот экен, депутат министрлер болот экен, молдекелер болот экен. Даже диндериңди карасаң бүт эле акыл, бүт эле шарият, акыл, баян, эч бир Кудай жөнүндө сүйлөйт, бирок ички магдыруу, ички тайнасын айтпайт экен, сүйүүсүн. Ошондуктан мен буга ушул ички магдырууну, ички сүйүүнү каалайм. Бул ошол чыныгы акын. Илгери орто кылымдарда пайгамбарга теңечи илгерки немелерде Иисустун өзү Кудай акын экен, Мухаммед пайгамбардын өзү акын экен. Карасаңар, Будданын өзү чоң акын экен. Абдан ошондой мен улуу чыныгы рухтун жоокери, рыцары болушун каалайм. Бар бол Умар, аман бол. Эмесе баягы кызарып күн чыкса кылайып атат деген сөз бар. Жана мен Умардын аты жөнүнөн баш тамгаларын кошуп, биресе тамаша болсун деп, биресе чындыкка жанаштырып, ун деген сөз чаткен айтып атсам, Умар айтат, буну мен өзүм байкап аптырмын, Жылысбек байке, бирок мен китебимдин атын коюп атканда атайын ушундай кылып койгом. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар, улуу тилегим, У, анан тилегимдин башы Т, Ут деген сөздү мына туура кылдыңыздар жарык кылып, Ут деген сөздү мына ушу атайын кылып койгом, жашоодо утулуу болбосун, утуу болсун деген ой менен деп. Анда эмесе мына ушул өзүнүн ушул жашында, ушул турушунда
өзү арык болсо дагы ырлары семиз, ойлору семиз, ойлогону тегиз. Мындай жигиттер Кыргызстандын көйгөйү тургай өзүнүн көйгөйүнчө чалбай жүргөн жагдайлар бар. Андыктан ошол улуу агаларын, эжелерин, устаттарын, бардык ыр сүйгөн ышкыбоз поэзия жандуу инсандарды топтоп бүгүн бир көңүл майрамы, бүгүн бир ыр майрамы кылайын деп толкунданып турган, жана ошол толкундануу сезимдеринин аягына сыдырылып жеткен азыр бир чыгаардын алдында байке деди, бир экир окуп туруп жыйынтык сүйлөп алсам, анан ошо өтөөлүмө, максаттардын өтөөлүнө чыккан болот элем деп толкундап турган Умар Мусубалиевке кол чапаңыздар. Арбаңыздар, бүгүнкү кеченин катышуучулары менен кадырлуу конокторум. Бир жолу бир кечеден сөз сүйлөп атып, Рамис Рыскулов деген акыныбыз айтты эле. Мен ар бир ыр жазып бүткөн сайын Кудай моментально чалып куттуктайт деп. Анын сыңарындай менин ушу китебим чыгат дегенден баштап Кудайдан башкасынын баары куттуктап атат. Анан ошол китебим колго тийгенден баштап мен куттуктайм дегенден башка сөз уга элекмин. Анан рахмат дегенден башка сөз айта элекмин. Азыр дагы ошол рахматтан башка айта турган сөзүм жок. Сиздерге миң рахмат. Мына ушул китепке демеушү болгон Жекешкер Мырзабек Асановго, эл аралык Кыргыздар ассоциациясынын президенти Миңбаев Нурмухаммед Бакирдиновичке, жана мени менен атасы башка, энеси бөлөк бир туугандай болгон мына калемдештериме, саналаш эжекелериме, агайларыма, Азамат Болгонбаев өңдү, Жылысбек Турсунбаев өңдү агаларыма, анан бул өмүрдүн эң эле баалуу нерсеси убакыт экен. 2 чемодан долларың болсо деле 2 мүнөттөн кийин жашооң бүтө турган болсо анын пайдасы жок. Ошон үчүн ошол эң баалуу, кымбат убактыңыздарды бөлүп, менин кечеме келип, менин шыгыма шык, демиме дем кошуп отурганыңыздарга, баардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Баардыгыңыздарга таазим. Кечемди жыйынтыктап өрөк берейин. Мен Умармын. Ырларымдан сүйлөп турсун жаным дейм. Ар ырымдан күйүп турсун жалын дейм. Түбөлүккө тирүү болсун сабым дейм. Азыр акын эместирмин, а бирок мейли кедей, мейли же бир бай болсом, айтор аман жер үстүндө бар болсом, акыр түбү акындыгым далилдейм. Мейли көптөр айтсын мага сынарбын, ошол сындан түзөлүп же сынармын. Жакшы дагы, жаман да сөз угармын. Бир нерсени билгин курбун, а бирок Эшматовдун насыбайын атпаймын, Ташматовдун тамекисин тартпаймын. Үшкүрсөм да, түскүрсөм да Умармын. Сөзүмдү окуп, кеченде жыйынтыктайын. Баардыгыңыздарга кайрылуу улутташыма делинер. Үн катпас эч жаткан бир үн болуп. Үн чыгара албасам үнүм болуп, кылдай пайдам тийбесе мекен үчүн, кыргызмын деп не кылам кыйын болуп. Калк деп кызмат кылбасаң кылдым дебе, калкың алга жылбаса жылдым дебе. Улутуңа татыктуу уул болбосоң, улуу элге урпакмын, уулмун дебе. Мен деп гана жашоодон өтпө бүтүн, мекендин сен жол көрөр көздөрүсүң. Өмүр текке кетпесин улутташым, өрттөй күйүп берели өлкө үчүн. Чындыкты айтпай калктайсам угам дебе, чын талантым болбосо чыгам дебе. Ата журтка
ак эмгек кылбай кетсем атым өчсүн, мен анда Умар дебем. Темелді қызысында соқтайды, өз кезегінде мына гүлдерді, белектерді беріп қалыңыздар, тураластыр. Келіңіздер, анданесе мына ушул bir ай бойы Умарды қолдап, ырларын жаттап, жанында жүріп, сырын биліп, түні бойы уктабай, Умар ыйласа ыйлап, Умар күлсө күлүп, мына ушул чыгармачыл кечеге Улуу Тилегим аттуу китептин бет ачарына, лира кечесине салымын кошкон ага эжелерибизди жана Умардын сахналаш калемдеш досторун бүт чакыралы. Ырларынан артып анан эсеси, ойлорунун чыгып дагы нечеси. Умар муну менен токтоп калбай, көп болсун. Умардын буйруса поэзия кечеси. Ардактуу кыргыз калкын, ыр сүйгөн ышкыбыз жандар, бүгүнкү поэзия кечени колдоп келген кадыркеч меймандар, сиздер болбосоңуздар, мына ушул акындар, бул акындардын устаттары, калемдештери сахнага чыгып, бош сахнага эч качан ыр окуй албайт. Андыктан келген адамыңыздарга миңдеген сооптор жазылсын. Ушуну менен мына ушу өзүнүн деңгээлине жараша улуу тилек коюп, улуу тилегим деп атап китеп чыгарып, поэзия кечесин, лира кечесин, китептин тушоосун өткөргөн Умар Нусубалиевдин бүгүнкү чыгармачыл алгачкы тушоо кесүү кечесин жыйынтыктайбыз дагы бир жолу. Кол чапыңыздар. Чыгармачыл кечелерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.